Саламатсыздарбы, Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Биздин видеолорубузду акырына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар. Кыргызстан каналынын бүгүнкү берүүсү тамашоонун тайманбас жигиттеринин бири Куба жөнүндө болмокчу. Достор менен көрүлүккө издеп биз күн ысыкы. Күн ысык, өлө ысык, көчөдө адам ысык, ал тургай асмандагы чымчыктар абдан ысык. Күн ысыкы, дан ысыкы, күн ысыкы, абдан ысыкы, күн ысыкы. OneXBet ишенимдүү төлөмдөр өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюңуз. Ссылка комментарийде. Аты жөнү Курманбеков Кубанычбек Курманбекович. Туулган жылы күнү 1991 жыл 25 май. Туулган жери Бишкек шаары. Үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу, Сымбат аттуу карындашы жана Санжар деген иниси бар. Биз элди кинотеатрдан кыргыз тасмаларын көрүүгө үйрөттүк дейт бүгүнкү каарманыбыз Кубанычбек Курманбеков. Бул жайда аба ысык, өтө ысык, элдин баары күн ысык, абдан ысык деген ырды эстеп жүрүшөт. Так ошол ырдын аткаруучусу Кубанычбек Курманбеков менен жайдын аптабында чыгармачылыгы, үй бүлөсү тууралуу кенен баарлаштык. Салам Кубаныч, мээ куйкалаган ысыктан кантип калкаланып жатасың? Саламатсыздарбы, кондиционер бар жерлерди издеп көлөкөдө эле жүрөбүз. Жакшы, үй бүлөң, бала кандай? Жакында дагы наристе күтүп жатат окшойсуңар. Үйдөгүлөр жакшы, силер айткандай экинчи балабызды күтүп жатабыз. Улуусу болсо жакында 3 жашка толот. Ата болгон сезимдер кандай экен? Балалуу болгон аябай чоң жоопкерчилик экен. Мен муну баламды көргөндөн кийин түшүндүм. Мына даана жашоо башталды дедим. Балалуу болгон соң жумуштарды, жашоодогу максаттардын баарын бир сыйра тактап алдыга умтула баштайт экенсиң. Чыгармачылыгыңда кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктар, пландар көп. Азыр Жора жана Гуля деген кино тартып жатабыз. Андан тышкары Ак өргө бойс жана АИ 92 топтору ырларды жаздырып, клиптерди тартып жатабыз. Дыкындыш, Думбари Думба биз күткөндөй эле элге жакшы алынды. Бизди туурап бийлешип, видео тартып челлендж жасагандар көп болду. Күзүндө тасмабызды элге тартуулап алган соң дагы ырларды жаздырып, клиптерди тартып, ачык асман алдында концерт коелу деген ойлорубуз бар. Мындан ары силерди ырчы катарында көрүп калабызбы? Ырчылыкка олуттуу түрдө киришесиңерби? Биздин команда юмор менен ыр аралашкан жаңы жанрды алып кетели деп чечтик. Кээде олуттуу деле ырларды жаздырабыз. Андан тышкары кызыктуу клиптерди тартып, кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын заманбап кылып, ар бир ырыбызга колдонсок деген жакшы тилектерибиз бар. Жок дегенде бир ырыбызды дүйнөгө чыгарып алсак жакшы болмок. Ыр жаздырып, клип тарттыраарда ырдын маанисине, клиптин сапатына карайсыңарбы, же хайп жараталы деп көздөйсүңөрбү? Баарын бирдей карайбыз. Эң биринчи идеяны тандайбыз. Анан баарыбыз иштей баштайбыз. Ырдын сапаты да жогорку деңгээлде болушу керек. Аранжировкачы балдардын мүмкүнчүлүгү канчалык болсо, ошончолук кыйнайбыз. Балдар аранжировканы компьютерден эмес, жандуу аспаптар менен жасаганга аракет кылып жатышат. Биз дагы аралашып, музыка кандай жасалаарын түшүнүп калдык. Ошон үчүн ырдын маанисине дагы, сапатына дагы көңүл бурабыз. Эки ыр чыгардык, экөөнүн тең сапатына ыраазыбыз. Ал эми эл көрүшү үчүн сөзсүз хайп кылып турабыз. Күн ысыкы деген ырыңар азыр актуалдуу болуп жатат го. Күн ысыганда эле ошол ырыбызды эл ырдай берет. Күн ысыкы, ырыбыздын сапаты начар болуп калган. Ал учурда ыр дүйнөсүн жакшы билбей эле жаздырып койгон элек. Эми ошол ырды кайрадан жаңылап жаздырып, угармандар ал ырды укканда ысык көлдү эстеп тургандай кылып ысык көлдөн клип тарталы деп жатабыз. Актер, сценарист, режиссер бул кесиптердин кайсынысында өзүңдү ишенимдүү сезесиң? Негизи экрандын артында аябай чоң жумуштар бар. Башында бирөөлөргө барып актер болуп, бирөөлөргө сценарий жазып, бирөөлөргө режиссер болуп берсек, 2 жылдан бери баардыгын өзүбүз үчүн кылып калдык. Жигитке жетимшөнөр аздык кылат деп убакыт бар кезде баардыгын кыла берем. Бирок
Алдыдагы максатым режиссердук. Кыргыз тасмасы менен дүйнөдөгү алдыңкы фестивалдарга барып келүү максатым бар. Роль аткараарда жакындарым эмне дейт, муну аткарбай эле койсом болмок деген ойлор келеби? Кандай ойлоп калышат деген ой баарында эле болот. Мурда кээ бир образдарымдан уялчумун, бирок убагында ошондой болчу да деп унутуп каласың. Биз Дофа тасмасында эле жазылган сценарий боюнча ойнодук. Калган кинолордун сценарийин өзүбүз жаздык. Сценарийди өзүңө ылайыктап алат экенсиң да. Мага роль жакпай жатса, балдарга ичим ооруп жатат деп шылтоо айтып тартылбай коем. Мисалы, кыздын ролун такыр аткаргым келбейт, бирок кээде балдар кыйнап эле тартып коюшат. Тамашоодон чыккан балдар тасма тартышып, элдин тасмага болгон табитин бузуп жатышат деген кептерди угуп калам. Буга сенин жообуң кандай? Менин оюмча, тамашоочулар аркылуу көрөрмандар кинотеатрга кыргыз тасмаларын көрүү үчүн бара башташты. Биз кино тартканга чейин мен деле кинотеатрларга барчумун, бирок мынчалык киши көп келчү эмес. Биз өзүбүздө тасма тартып сатыкка коюп жүрөбүз. Жылдан жылга көрүүчүлөрдүн саны өсүүдө. Мисалы, Казакстанда казак тилде тасма тартышса эл келбейт. Керек болсо кинотеатрларда албай коет. А бизде болсо кыргызча тасмаларга кадимкидей эле Голливуд тасмаларындай билеттер тартыш. Кээде Голливуд тасмаларына караганда көп көрөрман келет. Эмнеге мындай сөздөр айтылып жатат? Анткени тамашоонун балдары катышкан тасмалар көп көрүлүп жатат. Ошондуктан сынга алынууда. Андан башка деле тасмалар көп, бирок алар сынга алынбайт. Ошолордун арасынан 10 кинону эл билиши мүмкүн, калганын эл билбей да калат. Тасмада же сахнада тамашакөй болгонуң менен жашоодо олуттуу экенсиң. Кээде буга өзүм да таң калам. Тамашоого 11-класста келгем. 5-курска чейин каякта жүрбөйлү, аябай шайырлык. Балдар бири-бирибизди тамашалап эле жүрө берчүбүз. Азыр сценарий жазып жатканда же тамаша уксак күлбөйбүз. Отуруштарда эле тамашоочулар чогуу болгондо күлбөсөк, жөнөкөй юморго күлбөйбүз. Мисалы, бирөөлөр менен жаңы таанышып же иштешип калсак, алардын тамашасына күлө албайсың. Анткени ал эмнени айтаарын же аягы эмне менен бүтөөрүн билип коесуң. Сценарий жазганда жүрүшүн ойлоно берип, баардыгын билип калат экенсиң. Силер анда күчтүү юморго гана күлөт экенсиңер да. Күчтүү юмор болсо деле күлбөй, а бул тигиндей болот тура деп юморду изилдейсиң. Тасма көрсөң деле изилдей бересиң. Анын үстүнө чоңоюп, ата болгондон кийин да олуттуу болуп калат экенсиң. Чыгармачыл адамдарда чыгармачылык кризис деген бар. Тамаша таппай калган учурлар болобу? Чыгармачыл адамдарда кризис жалгыз жүргөндө болот окшойт. Жалгыз иштеген күндөр болот. Ошондо кризис бүт жактан келет. Чыгармачылыктагы, идеядагы баардыгы токтоп калат экен. Ал эми команда болуп иштегенде, мисалы, менде идея жок болсо, Рүстөм же Самат бир жакшы идея айтып, ага кошулуп улап кетесиң. Бир башка караганда эки баш жакшы дегендей. Мисалы, менин маанайым жок болсо же көйгөйлөр чыкса, менин ишимди башкабыз кылып, бири-бирибизди түшүнүп, сүйрөп кетебиз. Айтор команда менен иштеген сонун. Бир башка караганда эки баш жакшы деп жатпайсыңбы? Бирок эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген да сөз бар да. Командада каржы маселесинен же лидерликти талашуудан түшүнбөстүктөр болбойбу? Негизи бүт жакта акча, пайда маселеси бар. Андай маселе бизде да болгон. Акчаны кантип бөлүшөбүз, тигил жагын, бул жагын кандай кылабыз деп сүйлөшүүлөр көп болду. Бирок биз балдары бир жакшы эреже түзүп алганбыз. Аны айтпай эле коеюн. Ошондон бери жакшы эле. Көбүнчө акчабызды кайра эле чыгармачылыкка жумшайбыз. Лидерликти деле талашпайбыз. Анткени көп жылдан бери команда менен иштеп, бул нерсени жакшы түшүнүп калганбыз. Мисалы, бүгүн менин ишим аябай жүрүшүп жатса, эртең Саматтыкы, бүрсүгүнү Рүстөмдүкү жүрүшөт. Кимдин иши жакшы жүрсө, давай, сен алдыга чык деп сүйрөйбүз. Лидерликтин айынан жылдыз оорусу деген пайда болот. Аны дагы башыбыздан өткөргөнбүз. Бирөө көп бараткан болсо, ортого салып, айыктырып коебуз. Бири-бирибиздин бетибизге айтып сүйлөшүп алабыз. Сыртыңдан романтик көрүнөт экенсиң, а чындыгында кандай? Көп учурда тескерисинче ойлогон адаммын. Романтиканын да башкача жолу менен жүрөм. Мисалы, бир жолу жаңы жылга сүйлөшкөн кызыма телефон берем деп чечтим. Досторубуздун баары жаңы үлгүдөгү телефон колдонушат да. Замиранын телефону баскычтуу болчу. Кыскасы, сонун телефон алып, батарейкасын бантик менен кооздоп бергем. А телефондун өзүн бир жерге ыргытып койдум. Мен бул батарейканы иштетип кой десем, эмне кылам муну деп жаман болгон. Карасаң, тиги жакта бир нерсе жатат, ошого салып көр, балким иштейт десем, телефонду көрүп аябай сүйүнгөн.
Силер боорду эзген тамашаларды кантип жаратасыңар? Тамаша жаратуу өзүнчө бир чоң эмгек. Кээ бирөөлөр тамашаны айтканга уста болсо, айрымдар аны жазууга шыктуу болушат. Биздин үй бүлөдө атам аябай тамашакөй адам, ошондуктан менде да тамаша жаратуу талантым көч. Оюндун астында баарыбыз чогулуп тамаша ойлоп табабыз. Кээде бизге маршруткада баратканда, үйдө отурганда эргүү келет. Команда менен чогулганда ар бирибиз топтогон тамашаларыбызды ортого салып, ары бери тарткылашып жатып аны бышырабыз. Атактуу болуу жагып жатабы? Оба, көчөдө баратсам, адамдар келип учурашса, мени менен сүйлөшүүгө умтулушса аябай кубанам. Себеби бул баягы ууруда дегиче, бул баягы тамашоочуго деген сонунда. Ата-энеңди мактап калган учурлар болсо керек. Ойлонсом такыр макташпайт экен. Эгер командабыз жеңишке жетишсе, атам ий жакшы болуптур дейт, болду. Анан жеңилип калчу болсок, сыналгыдан оюнду көргөндө кемчиликтерибизди айтып турат. Ушундай да болчу беле, мындай кылсаңар болмок деген сыяктуу. Ата-энем 6 жылдын ичинде бир да жолу тамашоого келишкен эмес, себеби мен элден көрө үйдөгүлөрдөн көп уялам. Кудай сактасын, бирок сахнадан туруп залда отурган атамды көрсөм, тилим буулуп калса керек. Бир жолу гана Сочи шаарына кетээрде отчеттук концерт бергенбиз. Ошондо атам менен апам келип отуруп кетишкен эсимде. Бирок сынак жүрүп жатканда келише элек. Көбүнчө карындашым келет, аны эптеп бир тешиктен бекитип киргизип коем дегендей. Жогорудагы берүүбүз Super KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Gün çıktı gün olup caralım, ay çıktı ay bolup caralım. Gün çıktı gün olup caralım. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар. Gün çıktı жылмайып жаркырап ысык, баратам достор менен көлгө сызып. Күлкү бизге да назык, бул жашоо бийик маанай менен кызык. Күн чыкса кыздар чечинген.